Бейиштин бир эшиги Райян деп айтылат. Ушу орозо туткандар гана кирет да ерденчи. Башкалар кирбейт ерден. Башка ибадат кылгандарга да башка болушу мүмкүн. Бирок орозо туткандарга гана өзгөчө Алла Таала бир эшик кылып койгон бейиштен. Сахл ибн Саад радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айткан: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-Райян." Бейиштин ушундай бир эшиги бар, анын аты Райян экен. Ар-Райян. Ядхул минху саимун яуман қияма. Эртеге кыямат күнү ошол эшиктен, ошол дарбазадан орозо туткандар кирет экен. Ла ядхулу минху ахад гайрухум. Алардан башка бирөө дагы кирбейт экен. Орозо тутпагандар кирбейт деген сөз. Орозо туткандар гана кирет айерден. Файда дахалу, качан алар ошол эшиктен киргенде, углика эшик жабылат экен. Фалам ядхул минху ахад, бирөө дагы андан кире албайт. Равахул Бухари ва Муслим. Имам Бухари жана Муслимдин риваятында ушундай деп келет. Жана кошумча Ибн Хузаймада болсо айтат, качан алар акыркысы киргенде, файда дахала ахирухум углика ман дахала шариба ва ман шариба лам ядма абада. Акыркы ошо орозо туткан ошо эшиктен киргенде, эшик жабылат. Жана киргенден кийин ушундай суусундук берилет экен. Ал суусундукту ким ичсе, түбөлүккө чаңкабайт экен. Түбөлүккө чаңкабайт экен. Кур'ан-ы Каримде Ал-Хаққа сүресинде Алла Таала мындай дейт: "Кулу вашрабу ханиам бима асдафтум фил айямил халия." Бейишке кирген Алла Субханаху ва Таала кушкабар берип, бейиштегилерге айтат экен: "Жегиле, ичкиле, жыргагыла, рахаттанып." Не себептен? Бима асдафтум фил айямил халия. Себеби силер бу дүйнөдө орозо туткансыңар дейт. Орозо тутуп күндөрдү ушундай. Буну айтат: "Кала ваки ва гайруху хия айяумус саум." Бул орозо күндөрү. Идтараку фиха ал-акл ва шурб. Анткени ал күндөрү жегенди, ичкенди таштаган, ошол бош күндөрдү себебинен мынаке бейишке кирип жегиле дейт экен. Ичкиле дейт экен, рахаттангала дейт экен. Абу Хурайрадан риваят, хадиси кудусиде Алла Таала айтат: "Кала Аллах азза ва жал: Кулл амал ибни Адам лаху илля саум, фа иннаху ли ва ана аджзи бихи." Адам баласынын амалы бар өзү үчүн. Адам баласынын канча амалыңыз бар, канча жакшылыгыңыз бар, мейли ал зекетиңиз, садакаңыз, намазыңыз, ажылыгыңыз, кайрымдуулугуңуз, мүнөзүңүз, бардык амалыңыз өзүңүз үчүн. Алла Таала айтат: "Адам баласы өзү үчүн, орозодон башка, орозо мен үчүн" дейт. Орозо ким үчүн дейт? Алла Таала айтат: "Орозо мен үчүн" дейт. "Ва ана аджзи бихи", орозонун сообун мен беремин деди. Бул жерде алымдар ушуну түшүндүрүп берет да, өзү бардык эле амалдарды биз Алла үчүн кылабыз го. Эмне үчүн Алла Таала орозону өзгөчөлөп, өзүнчө айтып, орозо мен үчүн деп атат десе, башка амалдарда риякөрлүк, напстын аралашмасы бар экен да. Орозодо болсо напсынын аралашмасы жок экен да. Анткени мисалы намаз окудуңуз, көрдүк. Бирибиз көрөт экенбиз. Садака берип, мечит салсаңыз көрүнүп турат. Ажылыкка барсаңыз барыбыз эле көрүп турабыз. Мынакей. Бардык эле, бирок орозону көрбөйт экенсиң да. Орозону көрбөйт экенсиң. Ошон үчүн мына жерде башка амалдарга напсынын аралашып кетүүсү көбүрөөк болуп, орозодо жок эсеби болуп атканда, ошон үчүн Алла Таала бул мен үчүн деп атат да, орозонучу. Мен үчүн калыс кармайт деп атат да. Дайыма айтып калабыз. Орозодо даже намаз окубаган деле, динди деле жакшы түшүнбөгөн делечи, мечитке келбеген деле орозо кармаган аталар бар, агалар бар, энелер бар, эжелер бар. Эч ким көрбөсө, эч ким айтпаса деле үйүндө суу ичип койбойт алчы. Подвалына кирип эч ким жок экен деп. Кичине. Эч ким көргөн жоктан. Жөн ичип койбойт. Эмне үчүн? Аябай кыйын, чаңкаганда да, кыйналганда да ичпей турат. Анан ич десеңиз айтат да, жок ичим эмне? Кудай көрүп турбайбы дейт. Ушу сөз бар да, ушу сөз чыгат. Кудай көрүп турбайбы депчи. Мына, ушу касиет өзү, ушунун аты таква деп коет.
подвалдасыңбы, жалгызсыңбы, үйдөсүңбү, ким гана видеокамера барбы, жокпу, бирок Кудай көрүп турат деген ушу сезимди пайда кылыш үчүн Алла Таала орозону берген да. Ушунун аты таква. Кана 24 саат жашоодо баардык кыймыл аракетте Кудай көрүп турбайбы деп жашай турган болсо кандай болмок? Ушуну орозо аркылуу Алла Таала силерге, бизерге берейин деп атат. Бирөө 1% алат, бирөө 10%, бирөө 100% алат. Алла Таала баарыбызга ошол касиеттин, максатын толугу менен берсин, амин. Мына кетугандар. Демек, орозо мен үчүн деген ушул. Ва ана аззибихи, орозон сообун мен берем дейт. Алла Таала бул жерде да галымдар айтат, эмне үчүн Алла Таала орозон сообун өзүн берем деди? Болбосо бардык эле амалдардын сообун Алла берет да. Жылмаю, садаканын сообу Алла берет. Макулбу? Суу чыгардыңыз, бунун сообун Алла берет. Эгин эктиңиз, мөмөлүү дарак эктиңиз, бунун сообун Алла берет. Илим үйрөттүңүз, бунун сообун Алла берет. Ажылык умра, бунун сообун, Куран окуган, дуа кылган, зикир кылган, бунун сообун Алла. Намаз окуган, бардыгынын сообун Алла берет. Ар бир сүннөттүн да амалдын. Бирок орозонукун өзгөчөлөп коюп атат. Эмне үчүн десе, алымдар мындай дейт. Бардык соопторду Алла Таала периште аркылуу берет экен. Орозону түздөн түз өзү берет экен. Орозон сообун ортомчусуз Алла өзү берет экен. Башкалардыкын ким аркылуу? Бу намаздын сообун берип кой дейт экен да бар. Мынакей. Бул ажылыгын сообун берип кой деп периштелерден аркылуу берилип экен да. Анан орозого келгенде чакырып эле өзү берет экен да. Эми элестетип көрүң, бул чоң нерсе. Падыша белекти бирөө аркылуу бергени менен өз колу менен берген жер менен асмандай айырмасы бар. Падышалардын падышасы Алла Таала соопту орозон сообун өзү берет экен. Ана аззибихи. Ушул жерде кээ бир алымдар ана удзабихи деп да окуган да. Бунун мааниси мындай. Орозонун сообу мен өзүммүн дейт да. Аллаху акбар. Орозон сообу эмне экени? Бериле турган бул мен өзүммүн дейт. Мынакей туугандар, биздеги ислам динде орозо тутуу ушундай касиеттүү амал. Жеген ичкенчи биз айвандар менен шериктешпиз да. Айвандар менен биз шериктешпиз ичкенде, жегенде, бала чакалуу болгондо айвандар менен шериктешпиз. Аларда деле ошондой. Наоборот, алар бизден көп жеши мүмкүн. Бизден кыйын жеши мүмкүн. Бизден кыйын ичиши мүмкүн. Биз ошолордон бул кыйынсына турган амал эмес да, жеген ичкенчи. Мен бир койду жеп койдум деп. Ну что эми? Бир койдон карышкы экөөнү жейт жөн эле. Мисалы да, мен мынанча 10 литр кымыз ичип койдум деп. Кит деген бар. Жөн эле жутат албарды суунун барды. Тонналай ичет алар. Туурабы мисалы карап турупчу. Биз биз мындай. Же болбосо мен ушунча балам бар деп кыйынсынасын. Башкалардын кара канча эмеси бар. Була биз шериктешпиз да. Сыймыктана турган, кыйынсына турган кандай? Жебегенде. Жегенде эмес. Жебегенде. Анткени периштелер жебейт экен. Периштелер ичпейт экен. Периштелер кошулбайт экен. Алар эрди катын аял жок аларда. Мына ошон үчүн ким орозо тутса, периштелердин сыпаты келет. Тамак ичип жеп жүрө берсе, айвандардын сыпаты келе берет да. Бул жакта көрбөйсүзбү кандай кылып туруп? Алла субханаху ва таала өзү да жебейт, ичпейт. Алла Таала жеген ичкенден таза. Демек мындай касиеттүү орозо тутуу амалы Алла субханаху ва таала мурунтан бери, Адам алейхисаламдан бери жүргүзгөн да. Ал эми албетте бул орозонун эң толугу, бардык жагынан толугу Мухаммад алейхисаламга берилген. Ибадаттын мына жерде эмне дейт эми? Васияму жуннатун. Орозо калкан. Адам бу дүйнөдө калкан аркылуу өзүнүн душманынан сактанат. Мурдагы газаттарда, согуштарда калкан кылыч менен чыкканда калкандын ролу чоң болгон. Өзүн коргоп, өзүн сактанып, башка кантип калкансыз кандай болот эне? Көрбөйсүзбү? Ошондо Алла пайгамбарыбыз берге окшотуп атат. Орозо да калкан. Душмандан кандай сактангандай, инсандын ачык айкын душманы шайтан. Шайтандан сактанганга бул калкан. Нафстан сактанганга бул калкан. Дүйнөдө, ал эми ахиретте дозоктун отунан калкан. Дозоктун отунан калкан. Фаида кана яуму сауми ахадикум, качан бирөөңөр орозо тутсаңар дейт.
Birinchi adebi fala yarfus. Uyatlı söz taşlasın deydi. Sөгінбесін, тілдебесін, қарғанбасын. Ярфус деп ұшында бардық жаман сөздерді айтады. Бісміллә. Ораза тұтқандар, бір ай сөккенді тоқтат қойбайлы, қана дейсіңер. Bir ay, қанша ашуыңыз келсе деле, егерде қырғызстандықтардың бардығычы, bir ay сөккенді тоқтатсақ, Аллаху акбар. Жолың болғырға өтіп кетелі. Иә. Жолың болғырға өтіп кетелі. Мына. Сөккенді тоқтатайлы. Не, тура. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атады. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. Тоқтатсын. Жаман сөздерді тоқтатсын. Жаман сөздерді тоқтатсын. Вала ясхаб, қиқырған, өкірген, бақырған тоқтатың болды. Ызычу салғаны тоқтатың. Психоват етіп, нервін іштетіп, адам қиқырып, үнін көтеріп, жоқ. Аллах, не деп отадына? Тоқтатсын дейді. Тоқтатсын дейді. Андан кейін қараңыз. Не дейді? Тоқтатып отасыз, жақшы еле өзіңізді қармап отасыз. Емге бір арғандай адамдар бар да. Фаин сабаху ахад. Егерде біреу сізді сөксе, чанда не қыласың? Жооп беріп қойбоймы бұл? Жоқ. Ау қаталаху, біреу жаңжалдатып, жақалашсам не қыласыз? Фалияқул инне саим, анда айтыңыз, мен оразамын деп қой. Мен теңелгенге маңа болбойды. Менің деңгелім башқача. Сіздің деңгеліңіз ошо көрініп тұрады. Девеле болды. Daha küçüğüp ketmesin anana. Sen qayсы деңгелге түшүп алдың деп, иә. Бирок өзүңүздүн жүрөгүңүз ошондой болсун да, сиз буга теңелбеңиз. Бул ушул оразанын адебин, бүгүн Рамазан айы экен билбейт окшойт бул. Рамазан айы экен билбейт да. Рамазан айдын билсе да кадырын билбейт. Ыйыктык, улуулугу, касиетин, буну куттуулугун билбей атат. Ошон үчүн мен менен жаңжалдашып урушуп атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтып атат бардыгын. Уят сөздерді барын тоқтатқыла. Ораза тұтқан еркектер, ораза тұтқан аялдар, уятты сөзді сөйлегенді, қарғағанды тоқтатқыла. Біреуге жаман сөйлегенді тоқтатқыла деп атат болды. Қиқырып, өкіріп, бақырғанды, ұрышқанды тоқтатқыла.